Кыргыз кайрык эксперименталдык ансамбль, анан 3 коллекция алып келдик. Чыгармачылыкта жакшы, жаңылыктар дагы көп. Арда биздин буга чейинки изденгенибиздин, буга чейинки изилдегенибиздин жыйынтыгын чыгарганбыз өткөндө. Бишкекте чоң музыкалык фэшн перформанс өткөргөнбүз, Руна деп. Ошо коллекциябызды алып келдик. Таласта баарыбыз эле биринчи жолу өткөрүп атабыз. Моданы, музыканы аралаштырып, анан бүгүн өзгөчө күн болбоду, жамгырда жаады, күн ачылып атат. Ушундай бир жумшак, ушундай бир жагымдуу, ушундай бир эркин иш-чара болду да. Мен ойлойм, бул эми биринчиси болуп атпайбы? Кийинки жылдарда дагы тажрыйбалуу болуп калабыз, дагы мындан чоң деңгээлде өткөрөбүз, дагы мазмундуу кылып. Анан ошо коллекцияда дагы шөкөт буюмдарыбыз, сөйкөбү, көз айнектерби баардыгы колго жасалган, жыгачтан жана жыгач менен күмүштүн айкалышы менен жасалган. Коллекцияда да негизги максат ушул биздин байыркы мурастарды, салттуу билим жана салттуу маданиятты жайылтуу, жеке эле Кыргызстанда эмес, чет өлкөдө да жайылтуу. Буга чейин менде талас менен көбүнчө руханий изилдөөлөр менен жана илим изилдөөлөр менен байланышым бар. Көп келген таласка. Анан албетте азыр ушул таластын мурасын, мейли колөнөрчүлүк болобу, прикладдык искусствосу же кандайдыр бир философиялык идея өзгөчөлүгү болсо, ошону өзүбүздүн чыгармачылыгыбызда чагылдырганга ойлоп жүрөбүз. Жакын арада ишке ашырабыз. Эмне үчүн биз ошо өзүбүздүн баалуулугубузду, өзүбүздүн каада салтыбызды, өзүбүздүн нарктуулугубузду көтөрүп чыга албайбыз деген суроо менен ошонун айланасында баягы түрк дүйнөсү тааныган Чыңгыз Айтматов агабыздын ааламга жол айылдан башталат дегендей, бүгүнкү иш-чараны ошо мына айылдан баштаганга аракет кылдык. Бу жерде эми кыскача бир мындай орусча айтканда узкий круг болуп калды. Бирок келечеги бул биздин баягы биринчи тушоо кесибибиз болду. Эми кийинкилерди биз ошо кийинки иш-чаралардын баардыгын ошо областтык масштабта уюштурсакпы деп атабыз. Андан тышкары дагы биздин бул концепциябызга дагы эже сиңдилер концепциясынын эмесине дагы бир бутагы болуп, зергерчиликти дагы көтөрүп чыксакпы деп атабыз да. Сиздин элечегиңиз куш жоорусунуку 40 метр кездемеден оролгон. Муну эреженики болсо сары орустунун эле дагы башкача орому, башкача түрү. Андан кийинки Кытай орусунун элечеги. Анан баягы элечектин түрлөрүн көрсөтүш үчүн бир көлдүн бугу орусунун элечегин кошуп койдук. Андан кийин Кытай орусунун дайыр башкача орому түрү болуп саналат. Андан кийин сары орусунун элечегинин дагы башкача ором түрү болуп саналат. Анан кыргыздар болсо кызга аябай жакшы, кызды аябай батташкан, кыздын кийимин аябай кооздошкон. Андан кийинки кыз болсо байдын кызы, байдын эрке кызынын образы. Бардык кийимдер менен жараша бере турган баш кийим да. Муну сөзсүз эле баягы кыргызча кийим, анан оймосу бар кийим дебей эле бардык кийим менен кие берсе жараша турган баш кийим. Анан ар бир аялдын, ар бир келиндин, ар бир аял заттардын өзүнүн каалоосу болуш керек да. Ушундай элечек кийем, баягы салттуу ыкмада оролгон элечек кийем дегенчи. Аны ошо Талас регионунун, Талас областын кыдырганда ошо бизди аябай кубандырганы ошо элечектин түрлөрүн азыркыга чейин унутпай сактап келаткан апалардын көп болгону бизди аябай кубандырды да. Таластан элечектин 5-6 түрү чыкты. Элечек бул осанканы жакшы кармайт экен, анан эмеңди баягы азыр көнүп калдык да, баягы тияка жетише коеюн, бияка жетише коеюн деп шашкан, ушундай. Ошонуң токтотот экен, ой жүгүртүң токтотот экен. Анан бул элечектин дайыр мааниси бар. Бул баягы көчмөн эл болгондуктан
көч болуп көч кетип баратканда жолдон бала төрөлсө ороочулукка колдонушкан, четинен оро менен жандырып алып, адам каза болгон болсо кепин ордуна колдонушкан. Катышуучуларды кызыктыруучу сыйлыктарды дагы ойлоп тапсакпы деп турубуз. Эң жакшы саймага, эң жакшы зергерчиликке, эң жакшы сүрөткө, эң жакшы кол эме саймачылыкка депчи. Анан бүгүн мынакей сиздер өзүңүздөр да күбө болдуңуздар. Бул жерде биз кичине бала кезибизде ойноп жүргөн оюнчук чий курчактардын көргөзмөсүн уюштурганга аракет кылдык. Дариха эжекебизге, апчебизге рахмат. Мынакей келип өзүнүн курчактары менен келип баардыгын катышып берип кетти. Илгери ошо гастролдо жүргөндө Японияда мен көрдүм эле дүйнөлүк курчактарды. Анан ошондо көрүп биз деле ойногонбуз. Эмне себептен мен жасабашым керек деп ошолдон башталды мага. Ошондон баштап жасай баштадым. Элден мурда аларды тургуза албай, ар кандай кыйынчылыктан өттүм. Анан ар кандай тиги чийден жасадык, тиги бул иши кылып бүгүнкү күнгө келдим. Булар буттары сынбайт, булардын барлыгы кадимки зым менен жасалган, колдору барлыгы кыймылдайт мындай. Анан келиндер ошондой эме жүгүнөт момундай, барлыгы түз болот. Колдорун ар кандай кылат, аркасын алат, мындай иши кылып барлыгы кыймылга келет. Буларды мен өзүм жасап атканда булар менен сүйлөшөм. Анан ойлойм, мен буларга образ киргиздимби? Мындай келбетине, кийимине кандай деген сөздөр менен өзүмдүн балалык кезимди эстеп, анан кийин бүгүн деле иштей берем. Мен атайын буларга мезгилди бөлөм, атайын базарга барып керектүүнү баарын сатып келем. Атайын материалдар мындай таза, жакшы, ич кийимдердин барлыгы жанагы хлопок эме болуш керек да, жанагы химия жок. Ушундай материалдар бүт барлыгы. Анан ошондуктан мен ойлойм, буну өмүрүм канча жашаса, анан мен кыздарыма өзүнчө үйгө, мен азыр кичи кызымдын үйүндө туруп атам. Ошону ушундай чоң эмнеси бар, ошонун үчүн толтуруп коем. Анан келген кишинин биринчи эле ва деп ошону карайт. Анан бул менен калган белек болот да. Ошондой дейм, айланайын. Мунун барлыгы кол менен тигилет. Бүт. Кайрын эмесе, мына айтпадымбы, мына карабайсыңар, мына этектер, муну машина тиксе болот эле да. Мына бүт кол менен тигилет, мынакей. Ич көйнөгү болот муну. Мына бир күндө көйнөгүн тигем. Анан образдар ар кандай. Бул сиз сразу айтасыз да муну ким экенин.